Пайгамбарыбыз айткан, эгер пендеге 2 өрөөн алтын болсо, 2 вади алтын болгон болсо, үчүнчүсүн арзу кылат. 2 өрөөн дегени мына Сулаймантоо бир өрөөн болуп эсептелинет, бир вади. Ушуга барабар алтыны болсо, экөөсү, бирөө эмес. Үчүнчүсүн арзу кыла берет адам дегенчи. Биз ушундайбыз. Биздин заводской жасалганда Алла Таала ушинтип жараткан бизди. Бирок мунун ичинен тойгон адамдар 2 өрөөн эмес, кичинекей акча болсо дагы канаат кылат. Эгерде мен бир аз иштейин, бутка турайын, анан кийин кылам десе, бул адам шайтанга алданган болуп эсептелет. Анткени адам тойбойт. Качан тоет? 2 өрөөн болгондо дагы тойбойт, үчүнчүсүн арзу кылат. Балким үчүнчү өрөөндөн кийин билбейм. Бирок бир өрөөн болсо эле мына Сулаймантоо чалык алтын болсо канча болот билесиздер, а? 1 граммы канча болот? 4000 канча болот? Эң мындай чаткан темир аралашканычы. Бирок ошонча болсо биздин калькуляторлор эсептей албайт. Дүйнө жүзүнүн бюджети ошончо алтын. Ошонча алтын чөнтөгүңүздөрдө болсо дагы ошодон 2 барабар үчүнчүсүн арзу кылат. Мына ошондуктан эгерде мага битте үй, бир машинам болгондо болду эле, ибадат кылып жүрө берет элем десе, ушул адам жалган сүйлөп атат туугандар. Анткени ал адам ошол нерсеге жеткенден кийин дагы пландар чыгат. Анткени адам 2 өрөөн алтыны болсо үчүнчүсүн арзу кылып атпайбы? Мынча акчам болгондо бизнеске болду эле, анчалык жүткүнбөйт элем дедиби? Бул жалган сүйлөп атат. Жалганды адамдарга эмес, өзүнө сүйлөп атат. Өзүн өзү алдап атат. Мына ошондуктан ал нерсе өз жолу менен келе берет. Албетте жумушу менен келе берет. Бул албетте бизге буйрулган нерсе. Бирок Аллах Тааланын ибадатынан тайбаңыздар. Аллах Таала фарз кылган зекет, фарз зекет садаканы, фитр садаканы, андан сыртка кошумча нафил садакаларды кылыңыздар. 24 саатын, 12 саат, 13 саат жумуш менен болбостон 6-7 саат иштеп, калган убактын Аллахка бериңиздер. Мечитке келиңиздер. Келип эртараак келип үй бүлөдөн кабар алып туруп, шамдан баштап мечитте болуңуздар. Анткени бул дүйнө сиздерден дагы бай адамдарга жеткен эмес. Карун алейхилана. Муса алейхиссалам доорунда ушундай бай адам болгон, ошого да жеткен эмес. Анын байлыгы бир тойлорго же бир жака барса 8 та кул, баягы Африкадан келген эң күчтүү кара кулдар 8 тасы казыналарын, байлыктарынын күлүштөрүн көтөргөндөн кыйналат болчу. Билесиздер да, эгерде моундай сейфтериңиздер турса, анын күлүшүн бир жерге бекитип кетпейсиздер да, анын жаныңыздарга алып жүрүш керек. Чөнтөгүңүздөрдө турат, туурабы? Ал чөнтөк катары 8 та кулду, бакубат кулду, анын жанында анын коорушчуларды алып жүргөн, ошол 8 тасы кыйналып жүргөн. Бирок ошол адамга дагы жеткен эмес, Аллах Тааланын каргышына калып жер жуткан. Дүйнөнүн падышасы болуп кетсе дагы бул нерсе жетпейт. Болгон сиздерден талап кылынат. Аллах менен болгон мамилеңиздерде чындык болуңуздар. Бул чындык садака берип коюу менен болбойт. Сиздер баары 12 саат иштесеңиздер, билебиз, Аллахтан корккон пендесиздер, Аллахты сүйгөн пендесиздер, кайрымдуулук кыласыздар. Келиңиздер, кайрымдуулукту азыраак кылсаңыздар дагы 12 саат иштебеңиздер туугандар. 8 саат иштеңиздер. 8 саат иштегендер 6 саат иштеңиздер. Же бир аптада 7 күн иштегендер 4 күн иштеңиздер, калган убактарда Куран үйрөнүңүздөр. Ушундай адамдар дагы бар арабызда. Жөн өзүнүн жумушун катарда базарда иштейт, 2 сменде дүкөндө туруп. Бир аптанын жарымында бирөө турат, жарымында бул турат, ошону менен рызкысы менен үй бүлөсүн багып, башка убакта жалаң мечитте көргөн адамдарыбыздан бар. Канча жашында баштадыңыз десе, 30 жашында, 40 жашында, 50 жашында баштап Куранды таза окугандар бар. 50 жашында Куранды окуп баштап, алиф бе тасадан окупчу. Азыр ушу күндө тажвидтен көпчүлүгүбүз билбеген суроолорду бергендер бар. Ушунчалык Куран жагынан өтүп кеткен, эгер суроо берсе, китеп ачып жооп беришке тура келет. Токтоп туруңчу, бир тактап көрөйүн депчи. 50 жашында баштаган. Ошол биздин устаздардын устазы 60 жашында илим баштаган экен. Ушул Маргыландан болот. Кече жакында келгенде зыярат кылып, биздин устаздарга өзүнүн насаатын айтып атат. Мен 60 жашында илим жолуна чыкканмын. 60 жашында күнөө иштери ташталып, Аллах хидаят берген экен. Намаз окуп, илим окуп баштадык, анан окудук.
70 жашка жакындаганда биз силерди окуттук. 70тен кийинки мөмөлөр силерсиңер деп айтат. Ушул бир чекеде, Кыргызстандын бир чекесинде бир 7-8 шакирти бар. 7-8дин бир 4-5 медреседе сабак берет. Анын 200-300дөн ашык шакирттер болуп кеткен. Эми элестетиңиздер, 60 жаштан кийин илим жолуна басып, 70 жаштагы аксакалдар билип коюңуздар, сиздердин жашыңыздарда сабак берип баштап, аркасынан 300-400 шакирттер бар. Аркасынан уланып келип атат. Эч нерсе кеч эмес туугандар. Болгону ушул жерде айтылып атат, Аллахтын алдына чындыкта болуңуздар. Бүгүн сиздер күнүнө 3000ден таппасаңыздар дагы 1000 сомдон табыңыздар, бирок ого барабар болгон Аллахтын аятын үйрөнүңүздөр. Бул сиздерге пайда берет. Муну мындайча түшүндүрөлү туугандар. Азыр жаштар сиздерге билинбейт. Жумуш менен алексиздер. Себеби иштейм десеңиз иштеп жүрө бересиздер. Эртең 50 жаштан өткөндөн кийин жумуш кылганга күч келбей калат. Жумуш кылайын десеңиз, алхамдулилля, бала чакаңыз бар, неберелериңиз бар. Коюң, иштеп эле коюңуз, мен алып кеп берем дейт. Акча керек да десе, чөнтөгүңүздө акча сап, азыр ушундай болуп атат. Мына акчаны салыңыздар, иштеп эле коюңуз, мечитке барың. Мечитке келгенде не кыласыздар, айтыңыздарчы? Мечитке келсеңиз, сиздерден чоң аксакалдар Куран ачып, Куран окуп атат намазды бүткөнгө чейин, намаз башталганга чейин. Намаз бүткөндөн кийин да Куран окуп атат. Анча-мынча хадистерди окуп, түшүнүп атат, ыйманын күчөтүп атат. А сиз жаштыгыңызды жумуш менен жүрө бергенсиз дагы зикир кылыштан башка эчтекени билбейсиздер. Кандай өкүнүч болуп атат бул жерде. Аябай Аллахка ибадат кыла турган убакыт, аябай күч берип ибадат кылайын десеңиздер, Аллахтын каламын окуй албай атасыздар. Кантесиздер? Бул аял кишилерге дагы ошондой. Небере-чеберлер чоңойду, балдар чоңойду. Ал убакта эмнеге кезек келип калат? Гыйбат кылганга кезек келип калат. Жөн бекер сөз сүйлөгөнгө кезек келип. Анткени окуйын десе арга жок. Эгерде Куран окуй алганда, анда убакыт жалаң Куран окуш менен кетет болчу. Намазга жарым саат мурда келсе дагы биздин мечитте жок, алхамдулилла, бирок көп мечиттерде бар. Такбир айтпайсыңбы? Намаз башталды го, 5 мүнөт үчүн ызычы кылышат. Аны да тура түшүнүш керек. Ал агаларыбыз жаштыгын дүйнө менен өткөрүп жүргөн. Аллахка берген эмес, келгенден кийин 15 мүнөт күткөндө оор көрүнөт да, туурабы? Эгер Куран окуй алганда ал 15 мүнөт эмес, такбир айтып Аллаху акбар, ашхаду ла илаха иллаллах деп намазга турган убакта Куран окулган жерлерин белгилеп, Куранды жаап баштайт болчу. Тилекке каршы убакыт өтүп кетти, бирок бул адамдар үчүн өкүнүч, өкүнүч экен дебестен, мынакей жаштар, биз теңдүүлөр, бизден кийинкилер, жада калса мына 30, 40, 50 жаштагылар дагы өкүнүч болбосун, келиңиздер. Муну Кудайдын куттуу күнү ушул мечитте 1 сом тыйын албастан Аллах үчүн Куран үйрөткөндөр бар. Эч болбосо Куран окушты үйрөнүп коюңуздар. Анткени менин башым албайт, мен жаттай албайм дегендер бар. Окуп койсо дагы сооп туугандар. Окуганда ар бир тамгасына сооп. Жатташ мүмкүнчүлүк жетсе жаттаңыздар, бирок окуган дагы сооп. Эч болбойт дегенде сиздер күнүнө 1 пара окусаңыздар, буну Куран окуп жүргөндөр билет, байкаңыздар. Байкаңыздар, Куранды 1 пара окусаңыздар, ыйманыңыздар канча көтөрүлүп жүрөт. Башка дүйнө жактар эч кыжылачык болбойт. Анткени Аллахтын каламын окуп атат. Мына ошондуктан сиздерден суралына турган нерсе, Аллах менен болгон мамилеңиздерде чындык болуңуздар. Кимдин кандай абал экендигин биз билбейбиз, ар ким өз-өзү билет. Өзүңүздөрдө эсеп кылыңыздар. Эсеп кылыңыздар, канча убакыт бөлө алам. Азыр мен 12 саат иштеп атам, ушунун жарымын атмена кылып тастасам, мечитке келип Куран окусам, үйрөнсөм, канча акча уткурам, ачка калып кетпейинби? Кудайга шүгүр, болду. Жанагы алхакумут такасур. Сиздерди байлыкта бири-бири менен жарышыш алдап койбосун. Менин досторум үй салып кетти, 2ден үйдөн үй салды, бийик машина минди, жарышпаңыздар. Анткени Куранда алхакумут такасур. Силерди көптүктө жарыштырыш, жарышуу, мен байып кетейин, мен будан өтүп кетейин деген жарышуу алдап койду, алаксытып койду дейт Куранда. Хатта зуртумул макабир. Ал нерсе кабырга киргенге чейин болду. Өлгөнгө чейин жарыштырып койду. Бул силерди алдап коет туугандар. Кеткен кете берсин. Бул дини иште жарышса, келиңиздер, чакырып жарышыңыздар, чогуу жарышайын.
А бирок дүйнө иштерине жарышпай эле коюңуздар. Анткени пешенеңиздерге жазып койсо, бай болуш жазылган болсо, 6 саат иштесеңиздер дагы бай боло берет. Бирөө саардан кечке иштеп 2000 сом тапса, сиз 2 саатта, 1 саатта да 2000 сом таап коерсиз, Аллах Таала оңунан кылган болсо. Бирөөлөр 10 жыл жер чабып, талаалап, сапарлап иштеп келсе, сиз 10 жылдан кийин деле 1 жылда ошол нерсеге жетишиңер мүмкүн. Анткени ырыскы кимдин колунда? Ырыскы Аллахтын колунда. Болгону сиздер өзүңүздөргө милдеттендирген нерсени гана кылып калыңыздар. Аллахтын алдында аз болсо да жылып калыңыздар. Биз мисалды арабыздагы адамдардын катарында айтабыз. Жумушка барып келип, ушул жерге Куран тапшырып, Куранды бүткөндөр бар. Акыл албашы мүмкүн. 30 пара Куран жатташ үчүн баягы медреседе отуруш керек. Анткени башка нерсеге алаксаң пикир чачырайт. Бирок окуйм деген адамдардыкы чачырабайт да. Жумушун кылып эле негизги проблема ушул болсо жаттаса болот. Эми бир жерде бекем болсоң, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда кетсе, жумуш менен аралап жүрүп 10 жылда жетсе да жакшы да. 20 жылда жаттасаңыздар да жакшы да. Бир устаз бар, дүйнөдөн көз жумушуна 1 жыл калганда Куранды жаттап бүттү. 65 жашында дүйнөдө көз жумду. Балдарына айтыптыр, биз аны укпай калдык. Мен акыркы 2 жолу Куран китепти ачпай катмы кылдым. Биздин мына катмы Куранга отурган каракелерибиз дейт, таза баштан Фатиха сүрөсүндө шыр окуп кете албаса дагы, Куран китепти ачпай окуп, токтоп калган жерде эстеп 2 жолу бүтүрдүк депчи. Ал кандай эле мен билгенден күнүнө 4 пара, 5 парадан Куран окуйт эле. Албетте хадис китептерде окуйт эле, анча-мынча сабак берет эле, бирок көп убактын Куранга бөлөт эле. Аллах Таала ушундай жеңил кылып койгон. Куранын дүйнөдөн көз жумуштан алдын Аллах Таала иншалла насип кылган экен, жаттап өткөндөрдөн болду. Бул 65 жаштагы адам. Эми калган адамдарыбызга бир топ эле мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ал адам жашыраак убактында биз намазга туруп бир жерде Куран окусак, аркадан лукма таштабаса да намаз бүткөндөн кийин беркегин деп чакырып туруп Куран китепти ачып, мага ушул жер шек болуп атат да, сен ушул жерин мындай окуп койдуң деп. Ката бир жерлерин ката окуп койдуң. Мисалы, баягы аптадан ката кетип калдат. Инна сидку яхди илал бир дегенде кылып роф менен окуп койсо, ушул жери өзү болуш керек эле, мен шектен атам деп айтат болчу. Кийин жаттап калды. Бул нерсени айта турган нерсе, туугандар, ар бир нерсенин эрте кечи болот, бирок бул Аллахтын жолунда ибадат кылганга кечи жок. Ибадат, эң чоң ибадат Аллахтын Куранын окуган, Аллахтын илимин окуган. Мына ошондуктан сөзүбүздө чын болойлу, Аллах менен болгон ибадатыбызда бекем болойлу.